Кыргызстандын Тоо кен тармагында жаңы ири өндүрүштүн пайдалуу түптөлүүдө. Ал тоолук алтын кени. Эгемендүү өлкөбүздүн тарыхында биринчи жолу толугу менен өз күчүбүз жана өз каражатыбыз менен ишке ашырылып жаткан бул масштабтуу долбоорду Кумтөр Gold Company колго алып, анын туунду ишканасы Кумтөр Operating Company ишке ашырууда. Ачылгандан бери дээрлик жарым кылым өтсө да, тоолук кенин иштетүүгө буга чейин эч ким батынган эмес. Анткени бул кен Кыргызстандын эң алыскы, жетүүгө кыйын аймактарынын биринде, деңиз деңгээлинен 4000 метр бийиктикте, аба ырайы саат сайын кескин өзгөрүп турган, катал климаты, тик асказоолору менен мүнөздөлгөн ак шыйрак тоо кыскаларынын койнунда жайгашкан. Шарты катал, жолу татаал бул кенди иштетүү чынында Кумтөр Operating Company'нин кызматкерлеринин чыдамкайлыгын, билимин, тажрыйбасын жана кесипкөйлүгүн текшерген чоң сыноо болуп турат. Бул тоскоолдуктарга моюнсунбай, компания кызматкерлери аз убакыт ичинде чоң жумуш жасашты. Жол азабы, көр азабы демекчи, бир жеңил унаа араң баткан кууш жолдор кеңейтилип, Кайчы дарыясына жаңы көпүрө салынды. Инфраструктурасын, материалдык техникалык базасын жакшыртууга олуттуу аракеттер көрүлдү. Бүгүнкү күндө тоолук кенинде карьер толугу менен иштеп жатат. Буюрса дагы 1-1,5 айдын ичинде алтындын кордуна жетүү максатын көздөп турабыз. Аны күчөтүү максатында бүгүнкү күндө биздин Кумтөр Operating Company тарабынан 8 дана чоң карьердик самосвалдар сатып алынды. Чоң 2 карьердик экскаватор, 6,5 кубтук погрузчик жана жолду тазалай турган чоң карьердик грейдер алынган. Ошо мына 6 айдын ичинде компания тарабынан ушул жерде иштеген кызматкерлердин шартын оңолтуу максатында 85 орундуу жатакана, заманбап жатакананы салдык. Ооба, тоолук кенинин карьеринде ушул жылдын май айынан тартып тоо кен жумуштары башталган. Азырынча кыртыш ачуу иштери жасалып, жакынкы айлары алгачкы рудалар казылып баштайт. Биринчи руда технический проект боюнча азыркы күндө 38-37 деген уступтан күтүлүп атат. Эми чоң руда эмес, үстүнкү горизонтто да мындай жылалар чыгып атат, бир жыла чыгат. Ал эми алтын фабрика, жумушчулардын жатагы, калдык сактоочу жай сыяктуу өнөр жай объектилерин нөлдөн баштап аягына чейин толугу менен куруп берүү боюнча атайын сынак өткөрүлүп, эл аралык тажрыйбасы чоң кытайлык Нерин инженеринг компаниясы тандалып алынган жана тиешелүү келишимдерге 2026 жылдын апрель айында кол коюлду. 40 жылдык тарыхы бар бул компания мындай долбоорлорду дүйнөнүн ондогон өлкөлөрүндө ийгиликтүү ишке ашырган. Бул проект 2 жылга созулат. Буюрса, ушу 2 жылдын ичинде биз Кумтөр Operating Company тарабынан алтын ылгоч фабриканы куруп, ушул тоолук кениндеги топтолгон алтындын корлорун ошол жерде өндүрүүгө белденип турабыз буюрса. Кумтөр Operating Company'нин жалгыз акционери Кумтөр Gold Company'нин толук каржылоосу менен өздөштүрүлүп жаткан тоолук кени кыргыз экономикасынын дагы бир кубаттуу артериясына жана ишенимдүү каржы булагына айланганы турат. Жакында эле КГКнын мүдүрлөр кеңеши тоолук кен жайына жумушчу сапары менен барышып, жасалып жаткан иштерге жогору баасын беришти.